Азамат Красавчиголу. Бүгүнкү чыгарышта биздин Джонни Аптуурчубуздун Күтүм ай деп аталган чыгармасын сиздерге бир аз көргөзүп түшүндүрүп беришке аракет кылган урматтуулар. Колдон келишинче кандай болуп өтөт десеңиздер, башында ырдын коштоосунда кандай болуп чечилет экен, кандай болот экен көргөзүп берем. Эгерде жарайт десеңиздер, болот десеңиздер, андан кийин бир аз түшүндүрүп кетем урматтуу достор. Кыскасы кеттик. Анда эмесе баштасак урматтуу достор. Эгер ким билген болсо, өзүңүздөр байкагандай 6 аккорд колдонулат урматтуулар бул ырда, бул чыгармада. Адаттагыдай эле биринчи аккорд, экинчи аккорд, үчүнчү аккорд, төртүнчү аккорд, бешинчи аккорд, алтынчы аккорд деп көргөзүп кеттим. 6га чейин санап алсаңыздар. Биринчи аккорд катары ушу ырдын
Ырда кандай колдонгону менен катары менен кетебиз. Биринчи аккордто мына биринчи лат, мыналар латтар, бөлүктөр. Булар кылдар, так жөн айтып коеюн. Биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү, төртүнчү кыл. Бул биринчи аккорд. Түшүндүлөрбү? Экинчи аккорд, урматтуу достор, ушул жерде жакшы көңүл буркоңуздар. Мондай аккорд бар го, ушуну билсеңиздер керек. Бирок бизге ушул аккордтун нал звугун сурап жатат. Экинчи кылдагы мына чыпалактан үчүнчү, экинчи кыл, үчүнчү лат. Ушул звукту сурап жатат да бизден. Ошон үчүн бул тунук ыга дал келе турган болуп чыгыш үчүн мондай кылып басабыз. Биринчи латта биринчи кыл, үчүнчү латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү кыл, үчүнчү латта төртүнчү кыл. Кандай болду? Андан кийин үчүнчү аккорд, биринчи латта үчүнчү кыл, экинчи латта төртүнчү, бешинчи кыл. Ушул үч аккорд менен урматтуу достор куплеттерин ырдайсыздар. Бир сыйра көргөзүп кетейин, анан дальше кайрмасын разбор кылабыз. Мынакей. Жарык болуп жашоомдо сен жаркынымдей. Ушул жерде дагы жаркынымдеп дегенде үчүнчү аккордко чыгып атабыз. Байкадыңыздарбы? Мына биринчи лат, үчүнчү кыл, экинчи лат, төртүнчү, бешинчи кыл. Бирок бизден дагы деле мына чыпалак менен үчүнчү латтын экинчи кылын сурап жатат. Ушул звукчу. Ошону басышка бассаңыздар, баспасаңыздар деле туура эле угулат, жакшы эле угулат, бирок басып койсоңуздар мындай тагыраак угулат. Жарык болуп жашоомдо сен ушул үч аккорд менен куплеттер ырдалат, урматтуу достор. Байкадыңыздар. Эми кайрмасын көргөзүп берейин. Кайрмасын бары менен черткенин, барысы жок черткенин көргөзүп берем, урматтуу достор. Менин оюм бары менен чертсе бир аз укуктуураак болот. Немесе неменин припевинин кайрмасынын биринчи аккорду моундай болуп башталат. Жанагы экинчи аккордто ондай кылып атпадык беле, ошонун эле мына төртүнчү кылын бошотуп койсоңуздар, бул төртүнчү аккорд. То есть биринчи латта биринчи кыл, экинчи латта үчүнчү кыл, үчүнчү латта экинчи кыл. Ошо. Биринчи барысы жок черткенди көргөзүп берейин. Анан төртүнчү аккорд кылабыз. Бешинчи аккорд бул мол. Үчүнчү латта экинчи кыл, экинчи латта бешинчи кыл. Бул бешинчи аккорд кылабыз. Анан алтынчы аккорд биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта төртүнчү кыл, үчүнчү латта бешинчи кыл. Ушул менен аккордтор бүттү, урматтуу достор. Ушул 6 аккорд колдонулат. Эми мына кайрмасын карасаңыздар, төртүнчү аккорд менен баштайбыз. Мен сени Ушу урматтуу достор, бул барысы жок болду да, бардыгы.
Эми кайрымасын бир аз баре аралаштырып, укулуктуураак кылып, чертиле турганыраак кылып көргөзүп берейин урматтуу достор сиздерге. Азыркындай эле кылып чертсеңиздер ырдаганча туруп эле болот. Окей, анда эмесе жана 4-чү аккорд ошо боюнча эле калат. Мен сени күттүм. 5-чи аккорд, 3-чү латты баре кыласыздар дагы 4-чү латта 3-чү кыл, 5-чи латта 4-чү кыл. Түшүнүктүү эле болду. Анан бул 5-чи аккорд болду. 6-чы аккорд, 3-чү лат баре жана 5-чи латта 2, 3, 4. Экинчи кыл, 3-чү кыл, 4-чү кылды басып туруп, мынакей 3-чү латты баре кыласыздар. Бир аз кыйыныраак аккорд мага, силерге кандай экен билбейм. Кыскасы ошо урматтуу достор. 1-чи аккордту 5-чи лат баре, 7-чи латта 4-чү 5-чи кыл. Бул 1-чи аккорд. Мынакей кандай болуп чертилет барелер менен. Мен сени күттүм жүрөгүм ооруп тураса жете албай. Мен өзүмдү издеп келемин таба албай. Алоотой жаным күйдүм неге мен жаным сени мынча сүйдүм. Ушул урматтуу достор, түшүнүктүү эле болду окшойт. Аккордторду тапкандарды үйрөнүп алсаңыздар эле болду негизи. Анан ошо ырдын кайсы жеринде кайсы аккордтор колдошулат экенин көрүп, ошого карап үйрөнүп аласыздар урматтуу достор. Эми боюн айтып өтсөм, уже байкасаңыздар, байкабасаңыздар мондай болот бою. Удар. Түшүнүктүү болду? Удар. Мен сени эң акырындагы өйдөнү кылбай койсоңуздар деле болот экен. То есть удар. Ушундай кылып койсоңуздар деле болот. Бирок акырында кичине өйдө кылып койсоңуздар болот. Ушу урматтуу достор, боюн түшүнүктүү эле болду. Эми башындагы типа вступлениега окшогон жерин көргөзүп берип коеюн. Менимче кандай болот экен жанагы. Деген жерин урматтуу достор. 1-чи аккордду аласыздар дагы. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 3. Ушундай кыласыздар. Ушу үчөө. То есть бир аккордто ушундай болот. 5 дагы бир жолу айтып өтөйүн. Жок, бир жолу айтып өтпөйм. Эми оң жагына байкаңыздар. 1-чи аккордду аласыздар. 5, 4, 3, 2. Сөмөйдү кое бересиздер. То есть 2-чи латта 3-чү 4-чү кылды басып туруп 5, 4, 2. Анан кайра аккордду басасыздар дагы 5, 4, 3 кыласыздар. Мондой звук чыгыш керек. Сөздүн кыскасы секине кылып көргөзүп берем. Анан кийин бул эме 2-чи аккорд. 2-чи аккордду аласыздар дагы. То есть 2-чи латта 1-чи латта 2-чи кыл, 2-чи латта 3-чү кыл, 3-чү латта 4-чү кыл. Оң жагы ошол эле бойдон калат.
басқан жағын көрсөтөйүн. Бу да деле экинчи аккордду алып туруп 5 4 3 2 сөмөйдү кое бересиздер. То есть экинчи латта 3-чү кыл, 3-чү латта 4-чү кыл калат. Ошентип туруп 5 4 2 анан кайра басасыздар дагы 5 4 3 кыласыздар. То есть монда болуш керек. Секинирээк кылып көргөзүп берем. Эми 3-чү аккордду аласыздар дагы. Оң жак өзгөрбөйт. Оң жак өзгөрөт экен. Оң жакты мынакей 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 ошо 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 оң жагы 3-чү аккордто. Эми сол жагында мондой аласыздар. 3-чү аккордду аласыздар. То есть биринчи латта 3-чү кыл, экинчи латта 3-чү 4-чү кыл. Шуну алып туруп 5 4 3 2 анан кийин ол биринчи латта 3-чү кыл, экинчи латта дагы 3-чү кыл, анан экинчи латта 5-чи кыл. 5 4 3 кайра 3-чү аккордду алып туруп 5 4 3 кыласыздар. То есть мондой болуш керек. 3-чү аккордду алдыңыздар. 5 4 3 2 анан жылдырасыздар 3-чү кылга 5 4 3 кайра 3-чү аккорд 5 4 3 кайтарадан жана биринчи аккордду аласыздар дагы 5 4 3 5 4 2 5 4 2. Эми сол жакта мына биринчи аккордду алып туруп 5 4 3 сөмөйдү аласыздар 5 4 2 кайра биринчи аккорд 5 4 2. Эми секинирээк кылып урматтуу достор көргөзүп берейин. Баары кошулганда кандай болуш керек. Мынакей 5-чи кылдан баштап атам биринчи аккорд менен. Деп туруп жарык болуп дегенде биринчи аккорд менен берсем мындай чеппей туруп жарык болуп көрдүңүздөрбү? Жарык деген жерде эчтеке жок. Жарык болуп ушу урматтуу достор, ушундай кылып чертип үйрөнүп алсаңыздар болот. Баардыгыңыздар аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар, эсен аман тынч болуңуздар урматтуу достор.